Демек ар бир инсандын өзүнө жараша күнөөсү бар. Күнөөсүз инсан бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Демек бул кемчилдиктерибизге, бул күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, жакшы амалдарды аткарып, Аллах буйруган нерселерди буйруктарын аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйылып, үмүт кылышыбыз керек. Аллахнын мээрим ырайымына. Алла ла тақнату мин рахматилла деди да башка аятта. Эч качан Аллах Тааланын мээрим ырайымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Үмүт коркуу сезими куштун эки канаты сыяктуу болгондой эле момун мусулмандын ыйманын сактап тура турган, момун мусулмандын тең салмактуулугун сактап тура турган бир жакшы бир эки касиет болуп эсептелет. Бул дагы үмүттү үзүү бул напсинен келет. Аллах Тааланын азабынан коркпой калуу, өзүнө аман эсенмин деп деген ишенимде болуу дагы бул напсинин кур кыялдары болот. Демек коркуу сезими жана үмүт напсинин тизгиндей турган жакшы бир касиеттер булар. Ким напсине кулак сала турган болсо, демек үмүтү үзүлөт. Ким напсине кулак сала турган болсо, Аллах Тааланын азабынан коркпой, өзүнө аман эсендемин деген ишенимде болуп калат. Ошондуктан Аллах Таала напсиңди тизгиндеп тургунуң деген максатта коркуу сезими менен жана үмүт кылууну биз мусулмандарга Кур'ан-ы Каримде буйрууда. Бул ушул өтө маанилүү нерсе. Бул напси устаз мындай суроо пайда болду. Азыр сиз напсиден келет деп пайдалайсыз. Кээ бир мисалга балким напси ушундай ой бериши мүмкүнбү? Сен күнөө кыла бер, эми Аллахтан тооба кылып коесуң деген сыяктуу ойду. Бул дагы кур кыял напсиден келет бул дагы. Өткөн сабакта сиз менен напсиден, шайтандан келген арам ойлор жөнүндө өткөнбүз. Бул дагы напсиден келе турган арам ой, жаман бир ой пикир. Бул үмүт эмес. Кур кыял. Бул кур кыял. Ошондуктан биз мусулмандар Кур'андын эрежелеринин негизинде туура үмүт кылууну биринчи үйрөнүшүбүз керек. Биз туура үмүт кылып атабызбы? Алланын мээрим ырайымына үмүт кылуу менен жашап атабызбы? Же болбосо напсиден келген куру кыял менен жашап атабызбы? Ушул өтө маанилүү нерсе. Ушуну ажырата билишибиз керек. Анын үчүн Алла буйруган нерселерди аткарып, Алла тыйган нерселерден тыйылып, Алланын мээрим ырайымына үмүт кылышыбыз керек. Бул формула. Бул формула.